Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан мендеги IQ программасы. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коноктору Жаннатай мода үйүнүн жетекчиси ишкер айым Жылдыз Токсубаева жана Уют Cleaning компаниясынын негиздөөчүсү ишкер айым Нурзат Сыдыкова. Мектепти бүткөнүңүздөргө канча жыл болду? Мен 1994-жылы аяктагам мектепти. Мен мектепти 2006-жылы аяктадым. Кандай окудуңуздар? Мектепте с отличием бүткөнмүн. Башында 1-класстан баштап 9-класска чейин Өзгөн районуна караштуу Ильичевка орто мектебинде окуганмын. 9-10-11-класста Ошто Ош шаарыбызда Уркая Салиева атындагы лицейде окуп бүткөнмүн. Мен 1-класстан 8-класска чейин 60 жылдык номер 14-мектепте окудум. Ошто андан кийин Нышанов атындагы мектепке которулуп, ошол жактан 11-класста аяктадым. Мектепте жалаң бешке окуган эмесмин, төрттөр аралаш бар болчу, бирок көбүнчө активистка болуп, мероприятияларга көп катышчумун. Ошол жактан жакшы элем. Кайсыл сабактардан кыйналдыңыздар? Мен гуманитарный сабактарды жакшы көрчү элем. Гуманитарный сабактар көбүрөөк кызыгып окучу элем. Анан ошол физика, математикадан бир аз кыйналчу элем, бирок кийин ошол Ошко келгенде Уркая Салиева мектебине өткөндө именно ошол математика уклонунда окудум. Ошондо өздөштүрүп, үйрөнүп кеткенге аракет кылдым. Менде деле ошол физика менен химия болуш керек, кыйынчылык жаратат эле. Мектепти бүтүргөндө жалпы республикалык тестти тапшырдыңыздарбы? Канча балл алдыңыздар эле? Биздин убагыбызда экзамен тапшырып өткөнбүз. Тест тапшыргам, ошонун балына карап жогорку окуу жайга тапшыргам. Канча балл алдыңыз? Эсимде жок. Бирок бюджетке өткөн жокмун да. Мектеп учурунда алган билимиңиздер эсиңиздерде калды деп ойлойсуздарбы? Ооба, албетте мектеп учурундагы ар бир алган билимибиз бизге азыркы күндө дагы керек болуп өтүп атат. Пайдасы тийип атат. Ооба, сөзсүз. Мектеп учурунда өтүлгөн сабактар, бүт нерселер эсибизде, турмушта деле бүт керектелип. Биринчи бөлүм мектеп жана мен деп аталат. Бул бөлүмдө келген коноктордун мектеп кезинде алган билими текшерилет. Суроолорго жооп бере албаган конок өзү тууралуу өзгөчө фактылар менен бөлүшөт. Күндү айланган планеталардын ичинен шакек тагынган планета кайсы? Шакек тагылма планета. Бардык эле планеталар шакек тагынат да. Венера. Вокруг своей орбиты. Ооба. Вокруг своей орбиты. Бир гана планетанын шакекчеси бар сыртында. Это Солнце. Күн. Земля. Күндү айланат да. Юпитер. Ну, айды айланышабы? Күндү айланган планеталардын ичинен шакек тагынган планета. Токто планета бар, ошонун арасында шакекчеси бар. Өзгөчө планета барбы? Плутонбу? Жок. Меркурий? Уяткабай өтүрүп эле болду. Нептун. Мен ошол Союз малында чоңоюп өскөн үчүн бизде тартипти, убакытты туура пайдаланганды өйрөтүшкөн да, дисциплина күчтүү болгон үчүн биз бардык чакырган жерге мен убагында барганга аракет кылам. Такмын да убакытка. Ошол өзүм жакшы эме деп ойлоймун. Мен үй бүлөдө жалгыз кыз болуп чоңойгонго бир агам бар. Бир аз эркерээк болуп чоңоюп калгангабы көп кечигем. Улуу ата мекендик согушта душмандын зотун төш менен тоскон кыргыз баатыры ким? Тулеев. Манас. Ким эле? Атын билбейм, Тулеев да. Түлөбердиев. Түлөбердиев деген. Мен бирөө менен капалашып калсам, аябай бат кечирем. Патриот деген сөздүн кыргызча мааниси? Мекенчил. Бирөөнүн көңүлүн оорутпайм. Кишинин скелетинде канча сөөк бар? Анатомия боюнча окуганда мен эсимде калбаптыр бирок. Бул жерде айтып коет. Эсимде жок. 360. Андан аз айтыңыздар. 250. Уйкуну жакшы көрөм. Грециядагы эң өнүккөн шаар? Греция, Афина.
Афина дагы эсиме чыгып атат атын. Баласакмын. 2018 жылы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын мыкты оюнчусу кимге берилген? Мен ушул футболго кызыкпагандыгым үчүн Рональдо. Месси эмес беле? Өзүм китеп окуганды аябай жакшы көрөм. Өзүм азыр ишим, жумушум көбүрөөк болгон үчүн, убактым азыраак болгон үчүн балдарым көп талап кылам, ушу китеп окусун деп. Балдарым да азыр китепке көп кызыгышат, көп окушат. Ушул биздин. Менде дагы ошондой. Бош убактым болсо китеп кармаганды жакшыраак көрөм. Көбүнчө таң эрте туруп, багымда атайын балдарым тура элек учурда окуп алам. Балдарымдан дагы талап кылам, китепти көбүрөөк карагыла деп. Дүйнөдөгү эң туздуу деңизди атагыла. Мрамор эмеспи? Жок. Мармара деңизи эмес, Черное море. Жок. Түс менен аталат ушундай. Красное море, да? Кызыл деңизи. Өзүңүз Отура албайм, бош отура албайм. Үйдөчү. Иштебей үйдө отуруп калган декрет убакыттарда дагы жөн отура албайм да. Бир нерсени үйрөнүп, бир нерсени окуп, онлайн бир курстарга жазыла коюп, ушундай китептерди окуп, эч бош отурбашым керек да. Алгачкы жолу информатика деген термин кайсыл жерде пайда болгон? Корея, Жок. Фашисттик өлкө. Германияда. Информатика. Макалды улаңыз. Баатыр баатырды көзүнөн тааныйт, чечен чеченди. Тилинен тааныйт. Экинчи бөлүм логикалык суроолор. Сөзү алган, бирок уча албаган жападан жалгыз канаттуу кайсыл? Бирок уча алган. Уча албаган. Уча албаган. Өрдөк. Казбы. Эң чоң канаттуу деп да айтсак. Акула эмес, Бүркүт. Ой, Страус. уча албайт, бирок сүзө алат. Болсо, балыктардан да Жок, канаттуу. канаттуу дедиңиз, Суук жерлерде жашайт. Пингвин. Пингвин. Шерендикти жакшы көрөм. 60 центнер көппү же 6 тонна көппү? 6 тонна. Тонна. Центнер. 60 центнер көппү же 6 тонна? Тоннада 100 центнер бар болгондо 600 центнер көп болот. Нет, тонна көп. Бир тоннада 1000 центнер. 60 центнер көппү же 6 тонна? 6 тонна. 100 100 центнерин 1 тонна болот. Экөө тең болуш керек. Экөө бирдей. Бирдей. Мен дагы өзүм ишиме бир ишти аягына чейин чыкпасам, жөн отура албайм да. Аппетитим да токтоп калат, уйкум да келбей калат. Бир ишти аягына чыгышым керек ушул. Кайсыл жолдон басууга болбойт? Ортук эле жолдон басыш керек. Басса болот да. Цемент төшөлгөн эмеспи? Узак жол. Жок жолдон да. Млечный путь. Караңгы жолдон. Бир нерсе баштасам, ошол нерсенин аягына түбүнө жеткен аракет кылам да. Телефондогу сандарды бири-бирине көбөйткөндө канча чыгат? 9. 9дан кийин дагы бир сан бар. 10. 0. 8 күн уктоо үчүн адам эмне кылышы керек? Күндүк Түндү күтүш керек да. күндү күтүш керек. Түн укташ керек. 8 күн уктоо үчүн Түн укташ керек. Экөөңүздөр бирдей эле жооп берип каласыздар. Үчүнчү бөлүм менин дүйнө таанымым деп аталат. Бул бөлүмдө келген катышуучуларыбыздын дүйнө таанымын билебиз. Ал эми жооп бере албай калган учурда жеке башына коюлган суроого пикир билдирет. Бир километрде канча сантиметр бар? 1000. Нет. 1 километрда 10.000 сантиметр бар. Азыр. 1 километрде канча сантиметр? Миллион. Жок. Бир эсе көбөйтүп едиңиз. Экесе. 500.
Жок. 100 000. Азыр эмнени ойлоп отурасыз? Мен азыр ошо 100 000 деп жооп берейин деп атып анан сомнение карап калды. Манастын атасынын аты ким? Эсимден чыгып калды. Историяны жакшы көрчү элем, бирок көп нерсе эстен деле чыгып калат экен. Бакай. Несе? Бакай кеңешчиси, атасынын аты. Эме, Жантай. Жок. Акыркы жообуңуздар барбы? Жентай, Жантай беле, кандай эле. Жакып экен. Жакып. Ошо эстен. Экөөңүздөргө тең кайрадан суроо берем. Ар дайым күлүп жүрөсүзбү? Мен күлүп жүрөм, бирок ойлонуп жүрөт окшойм көчөдө. Андай кээде кабагым салып жүргөн үчүн элдер күлбөй жүргөнүмөн болот. Анан кээде ойлонуп калсаң күлбөй калат окшойсуң. Анан адамды көргөндө күлүшкө аракет кылам. Күлүп жүрөсүзбү? Мен көбүнчө жылмайып жүрөм. Коопсуздук куру эң алгач кайсы автоунаага орнотулган? Жигули. 06, Жок. Жакындаштыңыздар. 07. Москвич. Ачууңузду көбүрөөк эмне келтирет? Мен бүгүнкү кечигип келген адамдар мага ачуум келтирет. Кечигип жүргөн адамдар. Эже туура айтат, бирөөнү күткөндө ачуум келет. Бирок өзүм көп күттүрөм. Эң сейрек кездешкен кан тобу кайсыл? 4 беле? 4. Эң көп колдонгон паразит сөзүңүз? Жаман сөздөрдөнбү? Адатка айланып калган сөзүңүз. Бетикем ушуна. Жаргон болобу, мисалы? Балдар. Эми жаман сөздөр эмес, паразит сөзүңүз эң көп кайсыны колдоносуз? Ушуну билбейт экенмин. Байкабайт окшойм. Дүйнөдөгү эң бийик чоку кандай аталат? Асман. Элбурс. Жок. Пикта. Пик. Эверест эмес беле? Эверест. Сизге суроо. Акыркы окуган китебиңиз? Акыркы окуган китебим Айша энебиз жөнүндө окуп жатам азыр. Суу канча градуста кайнайт? 150 болуш керек. Сиз айтасыз. 120. 60. Жок. 90 градуста. Жок. 120. 80 бе? 100 градуста. Өзүңүзгө жаккан сапатыңыз? Өзүм токтоо адаммын. 6 көбөйтүү 8 барабар канча? 48. 9 көбөйтүү 9 барабар канча? 81. Кандай адамдардан өзүңүздү алыс кармайсыз? Өзүнүн күнөөсүн билип туруп, мойнуна алгысы келбеген адамдардан бир аз кооптоном. Өзүнүн кемчилигин билип туруп дагы мындай ачык айрым айта албаган адамдар булар алсыз адамдар деп эсептейм. Суунун химиялык аталышы? Водород. H2O. Водород. Химиядан жакшы эмес элем, бирок. Орус тилин тандайсызбы же кыргыз тилин? Мен орус мектепте да окуганмын, кыргыз тилде да окуганмын. Күнү тең эле барабар эле карайм. Бардык заттардын эң майда бөлүкчөсү кандай аталат? Ядро. Электрон. Микроб. Заряд. Микрочастицы. Микроэлемент. Биринчи мугалимиңиздин аты ким? Тамара Николаевна. Орус эжекели. Юля, отчествосы эсимде жок. Дүйнөдөгү эң бийик деп эсептелген имарат кайсыл жана ал кайсыл жерде жайланышкан? Нью-Йоркто. Шаар бар. Дубай. Дубайда. Дубайда. Аталышы? Аталышы эсимден чыгып атат. Аталышы эсимден чыгып атат. Бурж Халифа деген. Все. Суроолорубуз аяктады. Келип катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Суроолорубуз купулуңуздарга толдубу? Өсүп келе жаткан келечек муунга кандай кеңештерди берип өтөсүз? Рахмат сиздерге дагы суроолорду даярдап бизге чакырып экранга. Мен көбүнчө эле ушул мектеп жылдагы окуган суроолор берилди да бизге. Ушул суроолорду биз окуганбыз, эсибизде бар эле. Бирок эми азыр көп жыл өтүп кеткен үчүн, көп нерсе эсибизден чыгып кеткен үчүн бир аз кыйыныраак болуп калды жооп беришке. Азыркы келечек муунга мен айтар элем, көбүрөөк окушсун,
окуу илим билимди эч качан аягы жок, ала бериш керек, көбүрөөк китеп окуш керек, памяти да жакшы болот. Мен сунуштайт элем көбүрөөк окууга көбүрөөк көңүл бурушсын деп. Мектепте сабактарды калтырбаганга аракет кылып, жакшы окуганга аракет кылчубуз. 3 баасын албасак дагы 4-5ке окусак деле уже көп жыл өткөндөн кийин өзүңдүн үй бүлөң, бала чакаң менен уже көп нерсени, мектептеги нерселерди унутуп коет экенсиң. Ошондон улам кээ бир суроолорго ойлонуп калдык, эстен да чыгып кеткен учур. Келечек муунга ошо китеп көбүрөөк окуш керек, мүмкүнчүлүгү бар, убакыты барында керексиз нерселерге коротпой, илим, билим алганы жумшасын убакыттарынча. Себеби убакыт бул кайтып келбей турган нерсе, кийин өкүнүп калат да. Ушул бош убакытын койбой, илим, билимге өзүн арнаса, кийин жыйынтыгы жакшы чыгып, өзүнө деле жакшы болот да. Жалпы кыргыз элиме, кыргыз журтума салам айтам. Жергебизде тынччылык болсун дайыма, элибиз токчулукта болсун, маанайыбыз жарык болсун. Аллахым колдоп жүрсүн баарыбызды. Кыргыз элине салам айтам. Бардыгыбызды Аллахым колдоп, ошо тынчтык эле болсун. Өнүп өссүн биздин мамлекет. Ар бир үй бүлөдө бактылуулук орноп, ажырашуулар азыраак болуп дегендей көбүрөөк илим алган аракет кылсак.